айтып отқан жер мына. Кирдің сарқындысы бұл жерге тоқталған. Жаны ушундай ағып, бұл жаққа өтеді азыр. Мына, көрдіңіздер бе? Ассалаумағалейкум, амансыздар ардақтуу Тез Жария каналыбыздын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Ардактуу мусулман мүртугандар, бүгүн күнгө карай жума. Жумаңыздар мубарак болсун. Ал эми 8 март. Мен сиздерге бир нерсени жарыя кылбасам болот. Албетте тазалыкка чакыруу максатында 2-Борбор калабыз Ош шаарында турган учурум тагыраагы Ош шаарынын Мажырымтал көчөсүндө. Ак Буранын боюнда жайгашкан көчөлөрдүн биринде. Ардактуу мусулман мүртугандар, дал ушул суу өтүүчү арыкчаны көрсөңүздөр, суунун түсүн көрүп турасыздарбы? Суу ылайык болушу мүмкүн, башка түстө болушу мүмкүн, бирок бул түстө болуш үчүн бир порошок айна коюлган же болбосо кирдин суусу болушу мүмкүн да. Карасаңыздар. Дал ушул Мажырымтал көчөсүндө мына ушундай суу бирүүдөн агып чыгып жатканды байкоого болот. Бул нерсени мен ачыкка чыгарып атайын бирөөнүн айыбын ашкере кылайын деген жерим жок. Болгону бул суу азыр түбү кайсыл жакка барып куюла турганын көрсөңүздөр болот да. Наркы беттен аккан. Мына. Бул жактан уже суу тазалана баштады. Барып, бул корого такалат экен. Биздин билишибизге караганда. Бул үйдөн чыгып жатабы десек, бул жактан дагы атайын трубалар келген экен. Бул жактан арыкча коюлган экен. Бул жактан эмес, жогору жактан келген окшойт да. Бул суу. Барып бул жердин түбүнө кирип кетет экен. Бул жактан келет окшойт да. Азыр наркотикке өтүп көрөлү. Мына ушундай, бул жактан суу азайган. Биринчи кир сууну агызып жиберип, андан кийин эле артынан таза сууну кой берип жиберишет экен. Мен түшүнүгүм боюнча. Анткени суу таптаза тунук болуп турат да, туурабы? Эч качан бир светтин булгап же болсо жаман болбойт. Ылайык болушу мүмкүн. Кир суу экени даана эле байкалып турат. Тагыраагы ардактуу мусулман мүртугандар, тазалыкка чакырайын деп турам. Бул суунун аягы барып биздин Ош шаарын аркылап өтүп, Өзбекстан Республикасына өтүп кеткен Ак Бура дарыясына барып куюлат экен. Кичинекей суу. Ушинтип жаман сууларды, кир, агынды жаман нерселерди таштап биз агызып берсек жакшы болбойт го дейм. Жана мен көргүзгөн жак тетиги жакта. Көрсөңүздөр болот. Азыр ал жактарды дагы кирдин топтолгон саркындуу суусун көргөзөм. Жана ошондой эле куюлуп Ак Бурага түшүп аткан жерден бери көргөзүп кетем. Ардактуу мусулман мүртугандар, жанагы мен айтып аткан жер мына. Кирдин саркындысы бул жерге топтолгон. Жана ошондой эле агып, бул жакка өтөт азыр. Мына, көрдүңүздөрбү? Бул жак болсо дагы деле баягы булганган кир суу. Мына, өзүңүздөр көрүп болуп турасыздар. Бул жактан келген суу бул жака бурулуп төмөн карай Ак Бура тарапка агып түшүп кетет. Мажырымтал көчөсүнөн. Мына. Көрүп турасыздарбы? Ушинтип суу агып келип олтуруп, бул жактан саркынды
кээ бир үйлөрдөн чыккан ушундай кир саркынды жаман суулар Ак Бура дарыясына келип кошулат экен. Андан кийин ал сууну иштеткендер бар эмеспи? Атайын жерлерге, башка нерселерге ал суулардын зыяны тиет адамдарга. Эгерде кир агынды сууларды түшүнтүп агыза берсек жакшы болбойт да. Урматтуу мусулман муртугандар. Бетке айтканда жаман көрбөңүздөр. Айрыкча ушул Ак Бура. Мынакей Ак Бура. Көрдүңүздөр, Ардактуу мусулман муртугандар. Суу сыйлаган зор болор, сууну кордогон кор болор деген кыргызда жакшы сөз бар. Аллах Таалага берген кереметтин дагы бирөөсү бул суу. Ошондуктан сууну кордобостон Ак Бурадагы аккан сууну таза сактайлы. Адамдарга пайдабыз тийбесе да, зыяныбызды тийгизбейли. Мен ошону айткым келет. Ардактуу мусулман муртугандар, тагыраагы Ош жергесинде жайгашкан, Ош шаарын аралап өткөн Ак Буранын жээгиндеги жашаган калк катмарга кайрылгым келет. Мажрымтал көчөсүндө жашаган инсандар, сууну этияттаңыздар, саркынды, жаман кир сууларыңыздарды Ак Бура тарапка агызып чыгарып жибербеңиздер.